Кече 23 октябрда Манас эл аралык аэропортунун аймагынан бир адамдын сөөгү табылды. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиргендей, маркумду издеп Чүй облусунун Комсомол айылынын тургуну милицияга кайрылган. Анын айтымында бир тууганы 22 октябрда саат 21:20 чамасында үйүнөн аэропортту көздөй чыгып, ошол бойдон дайынсыз болуп кеткен. Ыкчам издөө иштери башталып, 23 октябрь күнү милиция кызматкерлери унаанын багажынан дайынсыз болуп жаткан 39 жаштагы жарандын жансыз денесин табышкан. Маркумдун денесинде кыйнап өлтүрүүнүн белгилери байкалган. Бул окуя адам өлтүрүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынып, чогултулган материалдар Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ал эми бизге жеткен маалыматтар боюнча маркум ишкерлик менен алектенип, акча каражаттарын ташып жүргөн. Өлтүрүлгөн учурда жанында көп суммадагы акча болгону айтылат. Эске салсак, кече 23 октябрда парламенттин жыйынында жеке ишкерлерге болгон кысым күчөп жаткандыгы айтылып, ишкерлерди коргой албаганы үчүн өкмөт сынга алынган.